Бишкек шаарынын азгамсыз болгон үй бүлөлөрүн жакырчылыктан чыгарууга 35 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мындай маалымат министр Кудайберген Базарбаевдин Бишкек шаарынын мэрі Эмилбек Абдыкадыров менен жолугушуусунда белгилүү болду. Үй бүлөгө көмөк өлүк пулун алган үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында Эмгек министрлиги бүткүл жана өлкө боюнча социалдык контракт долбоорун ишке ашырат. Өкмөттүн токтомуна ылайык социалдык контрактты ишке ашырууга республикалык бюджеттен бөлүнгөн 282 миллион сомдон Бишкекке 35 миллион сом бөлүндү. Бул каражат азгамсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга көмөктөшө турган 350 бизнес долбоорду ишке киргизүүгө жумшалышы керек. Шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров райондук Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктары социалдык контракт долбооруна катышуу боюнча жөлөк пул алуучулар үчүн консультацияларды өткөрүп жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле жардам көрсөтүү боюнча даярдык иштерин жүргүзүп, долбоорго тандоодон өтө турган талапкерлерге мониторинг жүргүзүү көндүмдөрүн окутуп жатканын билдирди.